Астана шаарында президент Садыр Жапаровдун Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин жана Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болду. Анда мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкеси боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы Владимир Путинге бул биргелешкен жолугушууну өткөрүү жана орун алган көйгөйлүү маселелерди ишеним артуу менен талкуулоо демилгеси. Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасында түзүлгөн кырдаалга кеңири токтолду. Ал кыргыз тарап талашуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылдыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын баса белгилеп, тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттери тууралуу эске салды. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстан, кыргыз-тажик мамлекеттик чегара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып, тез арада калыптандырууга ынтызар экенин, бул туруктуулуктун жана ынак коңшулуктун кепили боло тургандыгын белгиледи.